Улуттук көчмөндөр оюндары. Таласта көкбөрү көрүүгө келген адам каза болду. Улуттук көчмөндөр оюндары өтүп жаткан Талас шаарындагы Р. Алканов атындагы ат майданда бир адам каза болду. Бул тууралуу аймактык кабарчы билдирди. Маалым болгондой, бүгүн 21 сентябрда көкбөрү оюнунун финалдык беттешүүсү өткөн. Ага көрүүчү болуп келген Талас шаарынын тургуну тооктун этинен жасалган шишкебек жеп жатып каза болгон. Бул маалыматты Талас облустук ички иштер башкармалыгынан тастыкташты. Жергиликтүү тургун тамакка какап каза болгон. Милиция кызматкерлери тез жардам кызматын чакырып, ага биринчи медициналык жардам көрсөтүлгөн деп билдиришти. Ал эми Талас облустук ооруканасынан жабырлануучу ооруканага түшпөгөнүн билдиришти. Ал адам ордунда каза болгондуктан бизге жеткирилген жок. Учурда анын өздүгү такталууда. Ат майдандын жанында көптөгөн боз үйлөр тигилип, түрлүү тамак аштар сатылып жатат. Жабырлануучу тооктун этинен жасалган шишкебек жеп жатып, жарымы тамагына такалып калып каза болгон деп билдиришти ооруканадан. Булак турмуш.